иштери коомчулук үчүн зорлук зомбулук иштейт деп чоң кол алдыда жүрөт да. Азыр мен ойлонуп атам, эми бир окуучу айтып атат, биз эми окуучунда иштейбизде мектепте жалаң эле окута берет экен деп, мектепте программа окута берет да. А бирок кинофестивалдын кино тааты өзү чоң деңгээлдеги мен билем, азыр студенттер ушул америкалык окутуп атат да. Мырзабайга ушундай бир таланты бар, мектептин окуучуларын уже актер кылып таланттуу кишилерди даярдап коебуз да. Бердик ийгиликтерди айтып атабыз, кемчиликтерди айтып атабыз, бирок менимче мына кинофестиваль деген проектиңиз өтө күчтүү проект экен. Анан менимче сиздин азыркы кылган масштабыңыз республика боюнча эмес, көрсөңүз дүйнөлүккө чыгып кетишти да, силерге айланасы. Ошон үчүн мына кинофестивалдын өзүнүн чоң проектиси. Мен аябай сүйүнүп кубанып отурам. Негизи окуучуларды эркин сүйлөп, эркин ой пикирин айтыш бул чоң дөөлөт да. Ал эми ошол эркин ой пикирин айтып жатып, сахналаштырып, киного тартыш бул өзүнчө дөөлөт. Себеби кино деген чыгарыш көбү билет, кино деген азап менен чыгат, кино деген өтө кыйынчылык менен чыгат. Бирок Мырзабайга ушунчалык риск кылганы окуучуларды мектеп мезгилинде эле актер кылып, мектеп мезгилинде таланттуу кишилер, инсандар таап коюп атат да. Мен ошондо сиздин ийгилик жагыңызды кошот элем. Анан